Өзгөнүн Борбордук базарынан өрт чыкты. Кече 3 ноябрда Ош облусунун Өзгөн шаарында жайгашкан Борбордук базарынан чыккан өрт саат 22:15 толугу өчүрүлдү. Бул тууралуу ОКМден маалымдашты. Өрт 21:35 чектөөгө алынган. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 200 шарчы метрди түздү. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Маалыматка ылайык Өзгөн шаарында жайгашкан Борбордук базардын аймагында өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө жалпы 3 күчүрмөн эсеп тартылган. 2024 ноябрь күнү Өзгөн райондук Өзгөн чакыргалдар бөлүмүнө Өзгөн шаардык Борбордук базарынан өрт чыкты деп 20:48 кабар келип түштү. 20:50 2 бөлүм толугу менен чыгып кетип, 20:55 жетип, өрт өчүрүү иш-чараларын жүргүзүп, 21:35 өрт толугу менен курчалды. Сауд Аравияда кар жаады. Сауд Аравиянын түндүгүндөгү Аль-Джафр аймагында кар жаады. College Times басылмасынын маалыматына караганда, мындан бир нече күн мурда айрым аймактарда катуу жамгыр жана мөндүр жааган. Ишемби күнү тоолуу райондордо кар жаады. Нөшөлөп жааган жамгыр тоолордо шаркыратмаларды пайда кылган. Басылманын айтымында бул көрүнүш чөлдүү аймакка пайда гана алып келет. Жазында бул жерде лаванда, хризантема жана башка жыпар жыттуу өсүмдүктөр гүлдөйт. Метеорологдор кардын пайда болушун Араб деңизиндеги төмөнкү басымдуу аймактардын кеңейиши менен түшүндүрүүдө. Россияда жаңы төрөлгөн баласын көчөгө таштап кеткен кыргызстандык келинге сот өкүм чыгарды. Россиянын Санкт-Петербург шаарындагы номер 4-участоктун соту Кыргызстандын жараны Наргизага карата 30 октябрда өкүм чыгарды. Санкт-Петербург сотторунун бириккен басма сөз кызматынын маалыматы боюнча кыргызстандык жаран коркунучта калтыруу боюнча күнөөлүү деп табылып, 300 саат милдеттүү түрдө коомдук жумушка тартуу өкүмү чыкты. Санкт-Петербургдун прокуратурасынын маалыматы боюнча 11 августта 34 жаштагы кыргызстандык жаран Купчинодогу төрөт үйүндө төрөп, ошол күнү медиктерден уруксат албастан уулун алып ооруканадан чыгып кеткен. Кыргызстандык аял укук коргоондарына баланы каалабаганын билдирген. Ал эжеси менен кеңешип, баланын калтырууну чечкен. Камерага Петербургдун борборундагы үйлөрдүн биринин алдында аялдын колунан наристе көтөрүп алып, ары бери басып жүргөнү, андан соң анын ымыркай жок эле шашылыш кетип калганы тартылып калган. Бул аял баланын да эжеси болгон. Ымыркайдын апасы бул учурда жээкте күтүп турган. Баланын апасынын айтымында тууганын наристени дарбазанын алдына таштап, коңгуроо кагып качып кеткен. Андан кийин алар баланы алып кетишкенин тактоо үчүн кайра кайтып келишкен. Табылган бала тууралуу милицияга кечки саат 10:30 чамасында маалымат түшкөн. Ал жууруканга оорулуу болгон. Баланы ооруканада кароодон өткөрүшүп, абалы канааттандырарлык деп табылган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кышкы дөңгөлөгү жок унаалар алыскы жолго чыгарылбайт. Жайкы дөңгөлөктөр менен жүргөн айдоочулар алыскы аймактарга чыгарылбайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Аталган башкармалык өлкөдө аба ырайы кескин өзгөрө турганын, мындан улам алыскы жолго чыккан айдоочулар дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырышы керектигин эскертет. Эгер бул талап аткарылбаса, айдоочулар Сосновка, Чычкан, Арал постторунан өткөрүлбөйт. Ошондой эле башкармалык айдоочуларды жанына кошумча дөңгөлөк ороо үчүн чынжыр алып алууга, карама-каршы тилкеге чыкпоого, унаалар ортосундагы аралыкты сактоого чакырат.
Бир түндө жылдыз болгон Бегимай Турусбекова Орусиядагы шоуну көркүнө чыгарды. Бишкектеги ынтымак сейилбагында ырдагынан кийин белгилүү болгон Бегимай Турусбекова Орусиянын Москва шаарында өтүп жаткан Царица аттуу вокалдык шоусуна катышып жатат. Бул тууралуу ал Instagram баракчасында билдирди. Урматтуу элим, учурда Москва шаарында Царица аттуу вокалдык шоуга катышып жатам. Ата-энемди, бир туугандарымды, мени колдоп ар дайым жанымда жүргөн жолдошумду, анан дагы эң башкысы кыргыз жеримди, элимди уят кылбайын деп болгон күчүмдү жумшап жатам. Өз кызыңыздарды колдоп туруңуздар деген ал. Аталган сынак эл ичиндеги таланттарды таанытуу максатында жыл сайын өткөрүлүп келет. Беле кетсек, учурда Бегимай Турусбекова бир нече кинолордо роль жаратып, ырчылыкка дагы кадам таштаган. Здравствуйте. Как вы? Айдоочуну аяосу сабап 75 000 сомун тартып алышкан. Сокол медиа сайтынын Instagram баракчасынын окурманы видео тасма менен бөлүшүп, топ жигиттер айдоочуну уртокмок алып, жанындагы 70 000 сомун тартып алышты деп билдирди. Испанияда суу ташкынынан каза болгондордун саны 214кө жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Өлкө бийлиги кырсыктан каза тапкандардын сөөгүн издөө иштерин уланып жатканын, бүгүнкү күндө 67 адамдын өздүгү такталганын маалымдаган. Ошондой эле издөө иштери жүрүп жаткандыктан бул сан дагы өсүшү мүмкүндүгүн кошумчалаган. Белгилей кетсек, 29 октябрда Испанияда нөшөрлөгөн жамгыр жаап, суу ташкынына алып келген.